болот, мен эч кандай жалгыз аракет кыла алган жокмун. Мен колуман эчтеке келбейт экен. Бирок мен жалгызмын дебестен ушу коробканы көтөрүп алып мен ушу бир жуманын ичинде араң 13.000 сом араң чогулду. Азыр деген бизге ушу кыска эле убакыттар калды. Ушу жолдошумдун, аска тирегимдин өмүрү сактап калышы керек болуп жатат. Сенден ушу суранарбыз. Ушул мен жеткире албайт экенмин элгечи. Ушу сага окшогон ушундай бир инсандар ушул жеткирип, бизге окшогон карапайым калкка ушу жардам берип, силерге окшогондор гана жеткирет экен да бул нерсеничи. Баа көптү көрсө көл болот дейт. Кыргыз эли менен да суранып кетермин, ошо бизге жардам бериңиздер. Аллахым ыраазычылыгы үчүн. Орозонун улуу күнүндө соопторго, миллиондогон соопторго ээ болуңуздар. Сиздерден суранам, эч бир жандын ушу балдары, ата энесиз жетим калбасын. Эч качан биздин ушундай башыбызга бир оорсуну келди. Азыркы учурда эми канчадай каражат чогултканга жетиштиңиз сиз жалгыз? Азыр эми мен жалгыз ушул айтып жатам, ушул бир жуманын ичинде базарларга кыдырып, мал базар, мечит бүт кыдырып жүрүп ушу 13.000 араң чогулттум коробканын ичинен. Андан сырткары ушу кечегиде YouTube каналдарга ушундай кылып тартып дагы кетишкенден бери ушу 120.000дей акча чогулду. 2 күн болду, 2 күндөн бери ушунча каражат акча чогулду. Эми бизге дагы сом менен айтканда 3 миллион сом каражат керек болуп жатат. Азыр балдарымдын бүт жаш болуп атат. Жаш болгондуктан жалгыз эч кимден жардам болбой атат. Үнүмдү эч кимге жеткире албай атам. Бизге окшогон карапайым калктын үнүн эч ким укпайт экен, мындай айткандачы. Ошондуктан мен сиздерден суранып кетем, айланайын каалайын болот, бизге жардам бер. Ушу жетим калбасын. Эч кимдин балдары ата энесиз калбасын жетим. Кыргыз эли мен сиздерден да суранып кетем, бизге жардам бериңиздер. Биздин эч кандай каражатыбыз жок калды. Азыр мүмкүнчүлүк бар. Бирок азыр алып калганга мүмкүнчүлүгүбүз аз гана, чектелүү гана убакыттарыбыз калды бизгечи. Балдарымдын баары жаш болгондуктан айла жоктон сиздерге кайрылып жатам, кыргыз элим.